Казакстан менен биргелешкен долбоорлорду жакынкы чыгышта эң чоң экономикага ээ болгон өлкө Сауд Аравиясы активдүү өнүктүрүүгө ниеттенүүдө. Республиканын падышалык менен дипломатиялык алакасына быйыл 30 жыл толду. Бул убакыттын ичинде өлкөлөр тыгыз экономикалык жана саясий байланыштарды түздү. Ошол эле учурда президент Касым-Жомарт Токаевдин Жиддага сапары тараптардын өз ара аракеттенүүсүнө кошумча түрткү берди. Бул тууралуу Сауд Аравия королдугунун Казакстандагы элчиси телеканалга берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Атап айтканда, жашыл энергетиканы өнүктүрүү жаатында өлкөлөр өнүктүштүгүн арттырмакчы. Тараптар Жетису облусунда шамал электр станциясын куруу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашырууда. Сауд Аравия компаниясы кайра жанма энергия булактары объектисин тургузууга $1,5 миллиард инвестиция багыттады. Башка багыттарда өз ара аракеттенүү үчүн келечектүү болуп саналат. Агро өнөр жай комплекси биздин кызматташуубуз үчүн келечектүү сектор болуп саналат. Сауд Аравиянын айыл чарба министринин Казакстанга сапарынын алкагында Казакстандын президенти менен сүйлөшүүлөр болду. Жакында Сауд өнүктүрүү фондунун жетекчиси президент Токаев менен да жолугушуу өткөрдү. Тараптар айыл чарба тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Биз бул багытта азык-түлүк коопсуздугу жаатында тыгыз кызматташууга үмүттөнөбүз. Казакстандын дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна салым кошуу мүмкүнчүлүгү бар.